Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы? Кезектеги жаңылыктар түрмөгү менен эфирде. Аты жөнүм Айжамал Амирова. Алгач жаңылыктардан кыскача түрмөк менен тааныштырабыз. 2023 жылы 10 январ күнү ША аттуу жаран Баткен шаардык милициясынын нөөмөт бөлүгүнө уюлдук телефон аркылуу чалып, Турмаматов көчөсүндөгү үйдүн ичинде бейтаныш аялдын жансыз денеси жатканы тууралуу билдирген. Аталган факты 2023 жылдын 10 январ күнү Баткен шаардык милициясынын маалыматтарды электрондук каттоо журналына катталган. Аялдын өзгөчө белгилери жашы 45-50 чамаларында, боюнун узундугу 155-165 сантиметр, кашы көзү кара, дене түзүлүшү арык чырай, чачы кыска. Кийген кийимдери үстүндө кара түстөгү узун куртка, кара шым, көк свитер. Ал психикалык жактан жабыркаган, өзүн санабар деп тааныштырып жүргөн. Жогорудагы маркум аялдын өздүгү аныкталбай жана жакын туугандары табылбай жаткандыгына байланыштуу милиция жана өздүгүн аныктоо үчүн коомчулукка кайрылат. Ал тууралуу кандайдыр бир маалымат билгендер болсо, Баткен шаардык милициясына төмөнкү телефондор аркылуу кабарлап коюңуздарды суранабыз. 036 22 5 00 68 0508 03 16 35. Былтыр Баткенде 648 өрт кырсыгы катталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облусундагы башкармалыгынын башчысынын орун басары Максатбек Нарматовдун маалыматында 2022 жылы Баткен облусунун аймагында 648 өрт кырсыгы катталган. Анын 462 өрт кырсыгы чек арадагы Калабада орун алган. Өрттүн кесепетинен келтирилген материалдык чыгым 2 миллиард 423 миллион 524 миң 111 сомду түзгөн. Бул статистика 2021 жылкыга салыштырмалуу 36,4% жогору. 12 январда аба ырайы -38 градуска чейин төмөндөйт. Кыргыз гидрометтин маалыматында 12 январда күн каттуу сууйт. Абанын температурасы кескин төмөндө. Баткен облусунда түнкүсүн -12, -17, күндүз -9, -14 градус болот. Өлкө аймагында каттуу суук суусамы өрөөнүндө болот. Түнкүсүн -33, -38 градус. Күндүз -23, -28 градуска чейин суук болушу күтүлөт. Адистер жарандарды мүмкүн болсо сыртта көп убакытка жүрбөө, өзгөчө жаш балдардын үйдөн чыкпоосу туура деп белгилейт. Белгилей кетсек, күтүлгөн суукка байланыштуу окуучулардын кышкы каникулу 16 январга чейин узартылган. Ал эми айдоочулар узак сапарга чыгууда унаанын абалын текшерүү, дөңгөлөктөрдүн кышкыга алмаштыруусун, унаалар менен ортодо 500 метр аралыкты карманууну эскертишет. Орусия Баткенге жардам көрсөттү. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, бул жардам Орусиянын Свердлов облусунан Баткен облусуна жаш балдар үчүн жылуу кийимдер түрүндө гуманитардык жардам жеткирилген. Долбоор Свердлов облусунун губернатордук программаларынын фонду, коммерциялык эмес уюму, Биздин үй улуттук маданий уюмдарды өнүктүрүү жана мигранттарды колдоо борбору тарабынан жана Екатеринбург шаарындагы башкы консулдугунун көмөгү менен ишке ашырылды. Баткен 366 насыя алуучунун карызы жоюлду. Кыргыз-Тажик чек арасында болуп өткөн куралдуу жаңжалда жабыркаган Баткен жана Ош облусунун насыя алуучуларынын 31 миллион 480 миң сом суммасындагы 366 насыя жоюлду. Бул тууралуу Улуттук банктан маалымдашты. Маалыматка караганда, өткөн жылдын 30 декабрына чейин финансы кредиттик уюмдарга 514 насыя алуучулардан арыз келип түшкөн. Анын негизинде 224 карыз алуучунун арызынын негизинде 63 миллион 683 миң сом кредиттин шарттары жеңилдетилген. Он 1 январга алынган жаңылыктар түрмөгүн мен Айжамал Амирова тааныштырдым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.